Ысык көлдөн Баткенге жиберилген 200 тонна азык-түлүк Баткендин кызыл аянтчаларына таратылууда. Караколдо каракчылыкка шектелип 3 өспүрүм кармалды. Кайыңды кант ишканасы кумшекерден дүң баасын төмөндөттү. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Баткенге жиберилген 200 тонна азык-түлүк мэр Эрмат Жумаевдин башында Баткендин кызыл точкаларына таратылууда. Бул тууралуу мэр өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу бөлүштү. Биз 7 фура чыктык эле көлдөн. Ошонун 3-өө Разак шаарына кетти, бирөө Рабатка, 2-өө Баткен районунан, анан биздики мына 7-си чек арачыларга чөп берели деп ушул жерге келип атат. Кene чек арачыларга, заставаларга дагы жеткизип бергенге продукты, тамак аш, чек арачылардын үй бүлөлөрү да бар экен. Ошолорго дагы камсыздап берели деп алып келдик. Төмөндө биз Эрмат Жумаев менен кошо барган облустук телевидениянын оператору Нурдин Урманбетовдон дагы маалымат алдык эле. Анда Нурдин мырза чек арадагы абал тууралуу мындай деген. Азыр тумаалуу обстановка тынчылы, бирок саат 5тен кийин ал жерде 4-5тен кийин жүрүш оор экен да. Кечке ага чейин кичине токтоптон чыгып керек экен да. Бизде ошо алып барам эткенде саат 7:00 чейин батчып кетип чыгып кетти. Жакшы деле эмес да. Керек деген үмүттө күтүп турушат да бар эле. Так коркунучтуу жүргөндө. Нурдин мырза абал оор экенин, бул кырдаалды көрүп жүрөк оорубай койбойт экенин, Баткен эли эр жүрөк, күчтүү калк экенин белгилеп өттү. Ал эми жергебизде жүрөк ооруп жоготуудан эң шерип турган кезде Караколдо каракчылыкка шектелип 3 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Ысык көл областык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 20-сентябрда Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө Каракол пристаны шаарчасынын 75 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда 20-сентябрга караган түнү белгисиз азиат улутундагы 3 бала анын үйүнө киришип, бирөөсү темир түтүк менен табаганын жана ага тиешелүү болгон уюлдук телефонун, паспортун, пенсиялык карточкасын жана 6280 сом акча каражатын күч колдонуп алып кетишкенин билдирген. Арыз Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин каракчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип Каракол шаарынын 19, 17 жана 20 жаштагы тургундар кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Учурда кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары уланууда. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, кайыңдыган тачык сенердик коому бүгүндөн тарта кумшекерден дүң баасын 1 килограммын 79 сомго чейин төмөндөттү. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, баанын төмөндөшү базарда кумшекерден чекене баасынын мындан ары турукташуусуна оң таасир тийгизет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы кумшекерге бааны белгилөөдө жогорудагы жагдайларды эске алуу өтүнүшү менен сатуучуларга кайрылат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды алдыңкы сааттарыбыздан мындан дагы кененирээк маалымат беребиз. Азыркы программабыздын бөлүгү аба ырайы тууралуу синоптиктерден билдирген. Кыргыз Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайы бул жолу 22 сентябрда Ысык көлдө жаан-жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Ысык көлдө 21-26 градус, бийик тоолордо 8-13, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Күндүз 29-31 градус болушу күтүлүүдө. Жаңылыктарды Волна Ысык көл радиосунун кабарчылары даярдады. Эмки саатта амандашканча сак саламатта болуңуздар. Жаңылыктарды Волна Ысык көл радиосунун кабарчылары даярдады.